Урматтуу көрөрмандар, мына келечек жол мониторинг жана медиа борборунун атынан белгилүү адамдар менен маек куруу процессин азыр улантып атабыз. Биз бүгүн ошо Каракол жергесине, Ысык Көл облусуна келип, ошо Бөкөнбаев шаарындагы, Тоң районундагы белгилүү биздин байкебиз Алчкеев Турсунбек Жунушбаевич мырзанын үйүнө келдик. Биз анткени бул киши менен 5 жыл бою Айыл чарба институтунун ветеринардык факультетин илгери чогуу 81-жылы бүткөнбүз. Анан бул киши жөнүндө элдин пикири аябагандай жакшы. Ушул өрөөндөгү эң белгилүү инсандардын бири. Өтө чыгармачыл жактары бар, бул кишинин ойлоп табуучулук жактары бар. Өмүр бою мал чарбасында иштеди, ветврач болду, зоотехник болду. Мал чарбасында ошо райондо, облустук деңгээлде аябай чоң эмгек сиңирген, эл сыйлаган белгилүү инсандарыбыздын бири. Анан ошо Турсунбек байкебизге келип, мырзага келип, ушул бүгүн үйүнө кирип, таанышып, үй бүлөсү менен таанышып, даам сызып, мына эми ушул ишинин бир жасаган эл үчүн жасаган иштери боюнча бир таанышалы дедик. Саламатсыз. Саламатсыз. Сиз менен көптөн бери жолукпай, Турсунбек байке аябай ыраазыбыз сиздин үй бүлөңүздү көрүп, үйүңүздөн даам сызып, анан сиздин ушу элге жасаган иштериңиз боюнча бир кыскача айтып кетели дедик. Мына институт сиз менен биз 81-жылы бүттүк. Мына андан бери канча жылдар өттү. Мына быйыл туптуура 40 жыл өткөрүлдү. 40 жылдын ичинде канча суу акты, канча күн батты, күн чыкты дегендей. Сиз аябагандай бир көп иш жасаганыңызды алыстан угуп жүрдүм. Үйүңүзгө биринчи келишим, ошон үчүн бир ушул жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, ошо келгенден кийин эмне иш аткардыңыз, кандай кылдыңыз, баягы чарбага кайсы чарбага иштедиңиз, эмне кылдыңыз ошо кыскача. Мен эми институтту бүтүп эле ушу направление менен институттан эле направление ушул жака алдым. Ушул Тоң районунда Кыргызстанда белгилүү болгон Ленин деген колхоз бар экен. Ал кезде ошо Тойчубеков деген башкармасы бар, миллионер, 100 000 кою бар. Бул Кыргызстандагы эң чоң чарбалардын бири болгон. Мен ушул чарбага келип, мал дарылоочу ветврач болуп биринчи орноштум. 5 жыл ошо илгери ЛСПДчи ошол жерде ветврач болуп мал дарыладык. Андан кийин ушул колхоздун профсоюз катарында иштедим. Андан кийин ушу 90-жылдан баштап ушу мал чарба цехин толук алып. Мал чарба цех деген кандай? Мал чарба цех деген эми бул 90-жылы билесиңер өзүңөр баягы реформа болуп, колхоздор, совхоздор жоюлуп, баарын менчикке тарап кеткенде биз ошол кезде бир прогрессивный Мукашев Замир деген жетекчи бар эле, экөөбүз кеңешип отуруп ушу малды алып калып, ушу чарбаны алсак, негизи фермерлер бирден өсүү, айрыкча мал чарбасын бирден өстүрүү бул оор болот, балким кармап калсак ушу заман оңолобу деп 2010-жылга чейин ошо Ленин колхозун алып калдык. 96-жылы баягы саясаткалар малды чачыратпай сактап калдык. Кетем деген кишилердин үлүшүн бердик чарбадан. Ал убакта чоң чарба болчу, чарба тараганда кетем өзүбүзчө эмгектенебиз деген баарына үлүштөрүн берип, сарай берип, мал берип, эмнесин алса ошону алып алар кетишти. Анан чарбада калабыз дегендер. Бизде өзүң билесиң, биздин сыр төрөнү ушул Бөкөнбаевден бир 300 километр алыстыкта турат. Ошол жакта мал кыштайт кыш менен. Анан аяктагы малчылар бияка келүүгө болбойт. Ошонун негизинде ошону кармап калабыз деп алып калган. Ошо малдын түрүнөн топоздон уюбуз бар эле, уйду толук элге бөлүп бердик. Койдун бир определенный азын алып калып көпчүлүгүн элге бердик, үлүшкө тараттык. Жылкынын баарын бердик да, анан топозду ушу сыртта алып калганан ошону менен улантып чарбаны частный кооператив түзүп, Айкол деген кооператив түзүп, анан ошо кооперативде ошо акыркы мен өзүм пенсияга чыкканга чейин ошол кооперативде мал чарба цехинин башчысы болдуңуз. Анан биздин алган маалыматыбыз боюнча сиз ушу койдун жаңы породасын иштеп чыгуу боюнча дагы бир авторлордун бири болгон экенсиз. Бул кандай болгон? Эмне порода? Качан иштелип чыккан? Мен жакында эле билип атам муну бул жөнүндө. Эми бул мындай болуп калды. Ал кезде саясат ошондой болуп, баягы койдун кыргыз уяң жүндү коюн сактап калууга көп аракет кылбай, бүт республика боюнча, мамлекет боюнча койлор жоголо баштаганда, аны менен автоматически эле бир токмоктогу бир гана жүндү кайраштетүүчү фабрика боло турган эле, андагы ишин токтоп калды.
Анан ошол кезде койдун жүнүндө эч ким албай калды. Аны койдун жүнүн баягы иштетип турган племенный иштердин баары токтоп калды. Карап отурсак койдун жүнү негизги биздин основной ушу колхоздун экономикасын жүн менен кармачубуз да. Анан жүн өтпөй калды, эч эчтеке өтпөй калды. Анан ал өзү приобретенный кой болгондон кийин анын сакташы кышында баягы мурунку союздун убагындагы условиялар түзүп бере албагандыгыбызга байланыштуу анан кайра өзүбүздүн койго өтүүнү эмне деген порода эле ошол? ал киргизский тонкорунун порода. Анан ошону ойлонуп отуруп анан кеңеш ушул советтен чечтик. Бул койдун эң чоң породасы бул гисарский порода кой болуп эсептелинет да. Анан биз атайын Тажикстанга барып, ошол жактан Гисар районунан Гисар кошкорлорду алып келип, Өзүңүз бардыңыз? Өзүбүз бардык, өзүбүз барып алып Чарбадан атайын командир барып алып келип, анан ушу Гисар породасындагы койго койду поглотительный скрещение. Канчадай кочкор алып келдиңер? Эми биринчи келгенде бир 10го жакын кочкор келди. Жашады. Анан ошону аргындаштырып, улам поглотительный скрещение деген болот. Улам канын сиңирүү менен отуруп, эми муну биз өзүбүз эле жалгыз жазаганыбыз жок. Муну Кирниждин ученыйлары келди. Профессор, доктор наук, профессор Назаркул Фалтыбай, Назаркул иштеген профессор келди, өзүнүн ассистенттери менен келип, алар менен чогуу иштеп, ушу илимдин жолу менен иштетип отуруп, анан киши барбы? Назаркул Фалтыбай, Назаркулч бар. Анан ошол породаны айкол деп биринчи породный группаны алып патент алдык. Андан кийин аны порода кылып, где-то 7-8-9 жылдын эсебинде анан порода кылып алып, өзүнчө порода. Бул Кыргызстанда 4-чү порода, Кыргызстанда буга чейин 3 порода болгон. Ошо киргизский улушчун чыгарган киргизский тонкорунный, Тяншанский порода, анан Ботбаев аксакал чыгарган Алайский порода деген 3 порода. Жана эмне дружинниктер, дружинниктер чыгарган. Карагүзөрдө ошол порода болгон. Кыргызстанда 3 порода чыккан. Сиздерге чейин. Бизге чейин. Анан сиздер 4-чүсүн чыгарган. Биздин породанын ошо бул эт май багытындагы кой. Бул биз мындан жетишкенибиз, эң эле жакшы жетишкенибиз тоюттан эконом кылдык. Дары дармектен эконом кылдык. Булар көп оорубайт, көп неметпейт, өзүнүн күчү менен жашап кетет. Кышында тоют аз беребиз. Анан туут убагында азыраак жей булар эми. Булар эми азыраак жейт, анан булар куйруктуу болот да. Анан кышында баягы тоют аз кечти, ошо куйрук несебинен өзүлөрү жашашат. Жазында мал тууп атканда ошо куйрук несебинен жашайт. Ошондо экономикалык пайдасы менен ошого өтүп кеттик. Силерде ошо иш жүзүндө ашып кетти. Ошол койлордун бар азыр ушул айылда бар, Азыр ушул негизи бизде эми ак кой баккандар да бар. Баягы мисалы Таштанбек Акматов, Мина Кылжыров деген кыйын тоңдо кыйын чабандар чыкпады. Ошолордо ак койлор бар деп угам мен. Мен эми азыр бар элекмин, но негизги басымдуулугу ушу куйруктуу. Ошондо өңү кандай силердики? Эми биздикинин жок, кызыл болот, кара болот. Азыр короңузда көрдүм да. Анын өзүнүн бир 50-60% кызыл кой болот, кызылыраак болот. Бир 30% кара болот. Ошондо гисарский кочкорлор менен биздин киргизский торлор экөөнүн ортосунан чыгып атат, Экөөнүн ортосунан. Козулардын өлүмү дагы. Козулардын өлүмү баягы жок десем мурунку ак козулардан билесиңер, эми айыл чарбасында иштегендер билет, алардын алган менен жүзүнө 100дөн алсак, ошону бөлгөнгө чейин жүзүнө 80ден гана өлүп калчубуз да, 20% аткатып кетчү. Бизде азыр андай кетпейт. Жана койдун породный группа болгондо селекциялык жетишкендиктин автордун көбөлүгү дейт. Авторлук бул породный группа болгондо группа мында 7-8 киши кетет. Назаркулов, Мукашев, Алчыкеев, Нургазиев, Жанкеров, Нурдинов, Орозбаев, Алиев, Рызак, Муратов. Сиз ишинчи ордо турбайсызбы? Бул породный группа болду. Биринчиден ака дегендейсиз, андан кийин булну 6000 башка жеткиргенден кийин анан порода болду. Порода. Бул породный группа. Бул породный группа, бул порода болуп бекиди. Ошондо экинчи орунда турасыз, сиздерге дагы эле экинчи орунда турасыз. Кудай буюрса Назаркул мырзага да биз Назаркул мырзага да байланышканга аракет кылабыз. Ал кишинин
менен дагы мындай ошол маселе боюнча дагы ниетибиз бар да. Экинчи биздин алган максатыбыз боюнча топоз боюнча дагы ушу эми топоз боюнча дагы ошол эле Кирнижден Чертков Владислав деген профессор менен иштештик. Жабыев Болот деген ассистенти менен келип алып ошол Жабыев Болот биздин базадан кандидаттыгын жактап кетти. Черткиев деген киши докторлугун жактады. Манас Касмалиев докторлугун. Кимдин аты? Черткиев Атын билбей калдым. азыр аграрный академияда мугалим азыр ушул мезгилде. Анан ошолордун менен иштештик. Бул топоз боюнча. Топоз боюнча дагы иш жүргүздүк. Себеби деген топоз жайкысын эт алып, анан кышында бул колдон тамак жебеген малды анан кышкысын жакшы чыгыш үчүн жайкысын бул этти жакшы алыш керек экен. Ал эми жайында күн ысыкта кара топоздор ысыкта көп неметпей, тамак жей албай, ысылашып, көпчүлүгү эс алып, анан жакшы эт албай калат деп биз ошо жана Чертков менен макулдашып отуруп бурый порода, Айколский бурый порода деген топозду чагып, эми баягы ичинен өңү менен алып отуруп, ошо бурый порода топозду чыгарды. Ошол кандай топоздон ортосунан чыгарды? Боз менен кандай деп айтат? Күрөң тоpoz да, күрөң топоз. Кара топоз эмес, бул жайдын күнү. Жок, күрөң топозду кандай топоздордун ортосунан чыгардыңар? Жанакы эле өзүбүздүн топоздордун арасынан жалаң күрөңдөрдү алып кылып отуруп, аны күрөң букалар менен аргындаштырып, ошонун эсебинен отбор кылып алдык. Булар эми ысыкка чыдамдуу болот. Бул ысыкка чыдамдуу болот, анткени жайында күн ысыкта күрөң топоз көп ысыбайт экен дагы. Оттойт, анан күзүндө аябай жакшы семиптен муну музоосун багуу дагы чоң болот. Тиги мамалактары чоң болот. Андан мамалактарды жакшы жасайт, өзү дагы жакшы семирет. Кийинки жылга даярдыгы, кийинки кышка даяр болуп жакшы болот ушундай 3 пароданы. Андан тышкары эми жылкы боюнча дагы иштешип жүрдүк, бирок жылкы багытында ушу кийин эми чарбалар тарап кеткенден кийин азыр эми мына биздин ошо чарбадан калган жорголор бар, аты чыккан жакшы жорголор чыкты. Мука азыр ошо Мукашев ал киши атактуу адам. Ошо аяк менен жүрүп атат. Ушундай мал чарбасында ушундай эмгекте көрсөтүп койсоңузчу. Бул топоз боюнча да ошондо. Бирөө эле топоз боюнча эме экен бул. Койлор экен бул. Анда Койлор экен ошондо бул. Анда Морек болуш керек. Топоз боюнча Морек болуш керек. Кече аталышы арчал топоздор ошолор. Топоз боюнча мына экен. Топоз боюнча. Бул жерде селекциялык жетишкендиктин аталышы арчал топоздор тиби дейт, Үй топоздор Айкол, Айыл чарба өндүрүштүк кооперативи Кыргыз Республикасы Мукашев Тагы сиз айтасыз бул жерде. Мен бардым да. Айкол деген эмне деген сөз ал айкол? Айкол деген эме бул биздин ошо сырт өрөөндө чоң жайытыбыз бар. Ошо жайыттын аты Айкол да. Бул сырт өрөөдө бияктан канча километр? 310 километрдей болот. Машина менен бар. 7 саат 8 саат жол жүрөбүз. Кочкор менен айланып, Карабузурду неметеби же болбосо ары бер жактан жол болбой калгандан Кытайга чектешкен да, Кытайга жана жетим тоонун берки бети ошо биздин жер. Аркы бети, нарын бети болуп калат. Ошонун берки бети. Ошондо сиз ветврач болуп канча жыл иштедиңиз? Мен эми ветврач болуп 40 жылдай, 37 жыл иштедим. Эки тиге жана ЛСПны кошкондо ошо 37. Өмүр бою ушу бир чарбада иштеп, бир чарбада бир жерде жүрдүм. Бир гана жерде жүрдүм, бир гана жерде иштедим. Анан пенсияга чыктым, пенсияга чыккандан бери. Рахмат айке. Мына бул чоң жетишкендик. Мен аябай кубанам. Сиз менен 5 жыл чогулганбыз. Анткени сиз бизден 6-7 жаш улуу адам элеңиз, айыл чарба эмеге барып келген, армияга барып келген. Биз сизди дед деп койчубуз, билесиз, баарыбыз жаш балдар. Анан бирок ушунчалык сүйүнөм, сиз менин курсташым, агам, ушунчалык бир элге кызмат кылып, бир орунда иштеп, ушунчалык бир мал чарбасына эмгек кылганыңыз үчүн мен ыраазымын. Урматтуу келечекке жол медиа борборунун, мониторинг борборунун көрөрмандары, бүгүн мына биздин байкебиз элге белгилүү, ушу районго, ушул өрөөнгө белгилүү Алчыкеев Турсунбек Жунушбаевич мырзанын үйүндө болдук. Менин курсташым ушул кишинин басып өткөн жолун кыскача болсо дагы, үй бүлөсүн, басып өткөн эмгек жолун кыскача болсо дагы баяндап бердик. Мындай асыл адамдар Кыргызстанда аябагандай көп. Биз ушундай адамдар жөнүндө тааныштырууну дагы улантабыз. Рахмат.